Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Комментарийлерди көп кездешип атам. Ошо Кыргызстан, Мургап, Жергетал жерлерин 99 же канча 49 жылга ижарага берди Тажикстанга, анан Тажикстанда калып калды деген сөздү угуп атам. Ошолорду окуп таң калып атам. Башым тимиле жарылып кетчүдөй болуп кетип атат. Анткени мен таң калып атам туугандар. Ошо мен ойлоп атам, ошо кичине бул видео керек го деп. Кыргызстандын аймагы жана жери мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышы, эмне берилди жана эмне алынды ушуну көрөлү. 1918 жылдан баштап 26 жылга чейин, 2026 жылга чейин. Советтик чек аралар, мамлекеттик аралык келишимдер, инвесторлорго узак мөөнөттүү пайдалануу жерин берүү, ички реформаларын көрөлү да. Негизги жыйынтык чыгыш Памир боюнча 25-жылы жылкы чечим документтелген. Жерге талды ККОдон Кара Кыргыз автономдук округунан өткөрүү тастыкталган жок. Бүткүл мезгил боюнча бирдиктүү реестр жок. Түшүнүш керек туугандар, бир кездерде бизде Чыгыш Түркистан же болбосо жалпы Туркестан пайда болгон. Ал Туркестан АССРинде бизде көп жер бар болгон. Анын ичинде Казакстан, Өзбекстан, азыркы Тажикстан, Кызыл суунун бир бөлүгү, Монголиянын бир бөлүгү Или дарыясы жана бүгүнкү күндөгү ошол Өзбекстан, Түркменстан да ичинде бар болчу да, Түркменстан бөлүгү. Ошентип Туркестан АССР килейген мамлекет болчу. Ошону Сталин, Ленин коркушкан. Бөлүп жаралы деп чечишкен. 4 башка процесс аларды кошууга болбойт. Биринчи чек ара, чек араны карайбыз. Мамлекеттин аймактын келишими жана демаркация аркылуу өзгөрүшү. Тең баалуу алмашууларды жер тиликке экинчисине алмашылат, таза баланс көчөнөлгө бара-бара. Ижараны пайдалануу менчик ээси өзгөрбөйт, мөөнөтү чектелген укук пайда болот. Жана ички реформа кыргыз жарандарына берүү, мамлекеттик аралык аймактык өткөрүп берүү эмес. Тактыктын чеги, кадастрдык номер, аян, контрагент, мөөнөт төлөмдөр жана аткарылышы бир убакта көрсөтүлгөн бирдиктүү ачык база жок. Ошон үчүн ачык маалымат булактарында алынган маалыматтарды көрсөтөм. 1918-1926 жылдары канча жер берилди жана алынды деген суроого бир ишенимдүү таза сан менен жооп берүү мүмкүн эмес. Ушуну эске алып койгула, ошо маалыматты алып атканда. Анан албетте эске алыш керек да. 1918-1936 жылы Кыргыз аймагында укуктук калыптанышы аймагынын биринчи ошол 1918 жыл Түркистан АССР болот. Анын ичинде ошол казактар, кыргыздар, өзбектөр, азыркы тажиктер баары бир эл. Өзүнчө Кыргыз республикасы болгон эмес. 1922 жылы Тоолуу Кыргыз облусу орногон. Ошондо долбоордо туруктуу укуктук бирдик болуп бекемделген эмес. 1924 жылы алгачкы жолу ошол Ленин, Сталин биздин өлкөбүздү бөлүп жарып атып, размежевание народов кылабыз, тил менен бөлөбүз, аймак менен бөлөбүз, тоолуу, баягы талалуу, көчмөн эмес, отурукташкан деп баарын бөлөбүз, жарабыз деп чечим кылышкан. Анткени аларга бирдиктүү чоң Түркистан чоң коркунуч жараткан. Эгерде Түркистан биригип кетсе, ошол кезде басмачы кыймыл, баягы биздин аталарыбыздын боштондук үчүн күрөшүү кыймылы күчтүү болчу. Анда Советтер Союзунда чоң ушундай курсагынын астындагы мамлекет түзүлмөк, мусулман, түрк тилдүү чоң бир мамлекет түзүлмөк. Ал мамлекет Советтер Союзунун болушунун коркунучу болгон да. Ошон үчүн алар бизди бөлүп жара башташты. Кара Кыргыз автономдук областын түзүшкөн. Анан Кара Кыргыз автономдук областынын алгачкы жолу ушул аймагы 195 миң, ондон 7 миң километр чачы болгон да. 14 октябрда түзүлгөн ошо 24 жылы. Анан кийин 24 жылы акыркы ошол басмачыларды оздуктап, алдап салдап, куралсыздандырып, аны репрессия кылып, кийин 1936 жылы акыркы конституция бекитилген. Кыргыз СССР түзүлгөн. Кыргыз СССРдин аймагы 198,5 миң километр квадрат түзгөн болду. Союздук республика болгон да. Мисалы үчүн 1920 жылдыкы маалыматта эске алган жокпуз, анда 1920 жылды Кыргыз АССР деген болгон да. Бул азыркы Кыргызстан эмес, Кыргызстан, Казакстан АССРдин мурдагы аталышы. Ошондо биз Кара Кыргыз область болсок, Казакстан Кыргыз АССР деп аталган да. Ошондуктан ал кездеги жер тилкелерин кошо албайбыз. Эгерде ошол кезде биз бөлүнбөй калсак, ошо Кыргыз АССР боюнча, анан Кара Кыргыз АССР боюнча калсак, бир Кыргыз АССР болуп кетсек, азыр казактар менен бир эл болмокпуз. Жарымыбыз ушул тоолуулар Шымкенттегидей болуп кемсинтүүгө калышмак. Атиги нефт алган өрөндөрдөн казактар болсо азыркыдай эле бай болушмак да. Анан бири-бирибизди ушинтип, сен Шымкенттик, сен тоолук кыргызсың, атиги байлар болсо жок, биз нукура кыргызбыз, байларбыз деп ушинтип бөлүнүшүп отура бермекпиз. Бирок ошол кездеги кээ бир адамдар, кээ бир маалыматтар боюнча ошол Худайкулов деген бир киши бар болчу. Алар
Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов бири менен чатташып интрига кылып, жок биз деген казак болобуз, биз деген казак элин ойлоп табабыз деп. Башка жерден дагы Бабахановдор дагы, башка ошол адамдар дагы биз жок, биз деген өзбек болобуз, бирөөлөр болсо жок биз болобуз деп ушин бөлүнүп, Түркистан АССРин анан бөлүп жарышты. Акырында Кыргыз АССРин да бөлүп экиге бөлүп салышты да, ушундай бөлүп жарышты. Ошолса чоң мамлекет болбой калды. 1926 жылғы АССР расмий статистиканын маалыматында аянты 196.129 км квадрат деп берилген. Анан айрым экинчи булактарда 1925 жылга карата кездешет. Анда ошо Мургап менен Жергетал Кара Кыргыз АССРнын бөлүгү болуп, 24 жылдын картасы боюнча 232.996 км деген сан кездешет да. Ошондой аймак болчу бизде 232.996 км. Анан кийин тоолук кыргыздарга арасында ошол бадакшандыктар жашайт, алардын тили парс деп. Анан ар кандай интригалардын аркасынан ошол Жергетал менен Мургапты берип салышат да. Тажикстан АССРнен кийин. Мургап менен Жергетал документтер эмне дейт? Азыркы район 1925 жылы так өткөр аянты эмес. Картада, экинчи картада азыркы район 1925 жыл так өткөр аянты эмес, ушундай Мургап, Жергетал ушундай эки аймак болгон да. Анан ушул аймактар таза Кыргызстанга таандык болчу. Кыргыз АССРне, Тоолу автономдук областына, анан АССРне. Мургап Чыгыш Памир 16 августта 1924 жылы Кара Кыргыз автономдук областка алдын ала киргизилген. 10 декабрда 1924 жылы Тажик АССРне кошуу чечими чыккан, Сталиндин, Лениндин ошол чечими, анткени буларды кыргыздарды кыркыш керек депчи, бириктирбеш керек. Тажиктин элин ойлоп табыш керек, ошолорго бериш керек деп ушунда беришкен. 02.01.1925 жылы Памир облусу Тажик АССРинде түзүлгөн да. Анан Жергетал азыркы Тажикстан Лакш деп калат. 1920-1924 жылы Бухара эмиратын караган болчу. 1924 жылы Тажик АССРнын Гарм вилаяты болуп кеткен. Анан 10 мартта 1931 жылы Жергетал району түзүлгөн да, ошо кыргыздын аталышы менен. Анан Кара Кыргыз автономдук областына берилген болчу. Эсепке алуудагы жыйынтык Мургап 1925 жылы өткөрүү документтелген, Жергетал Кара Кыргыз автономдук областынан өткөрүү актысы табылган жок эмгичекте. Бирок ошондо картада өткөрүлүп берилген кайра ошол буйруктар менен. Актысын азыр интернеттен таба элекмин. Анан жалпы аянты райондордуку 38.442,2 квадрат, мындай. Ошол Жергеталдык болсо 4.580,1 км квадрат. Ошентип анан Сталин менен Ленин муну берген. Туугандар муну комментарийге жазгандар, ушуну 49 жылга арендага бериптир, анан тажиктерди калып калыптыр деген туура эмес. Биринчиден ал жылдары таджиктер жок болчу да, ошол таджиктерди ошол элдерди бөлүштүрүү маселесине таджиктерди сарт деп атачу көбүнчө. Алар арабча, фарс тилинде сүйлөгөн, бирок негизи каны биз менен өтө аралаш да. Кыргыздар да, өзбектер да арасында жүрөт. Ошол казактардын да кандары арасында жүрөт. Ушундай эл болчу. Алар чачыраган эл болчу. Бүт ошо Өзбекстанда ар кайсы жерлерде фарс тил сүйлөгөн эл болчу да. Анан алардын улуту ар кайсы болсо да тили менен эле бөлүп салган да, фарс тили менен бөлүп салышкан. Сталиндин кишилери Түркистанды бөлүп жаралы деп. Анан ушинтип акырында аларды түзүп, алар буйрук менен, чечим менен Сталин, Лениндин жергиликтүү комитеттердин буйругу чечими менен бөлүнүп берилген. Жана бизден Кара Кыргыз автономдук областынан кыркылып алынган жана Тажикстанга берилген. Ошон үчүн туугандар муну ким ушинтип айтса, ошондой ижарага берип турган калыптыр десе, туура эмес айтып атасыздар туугандар. Кыргыз Республикасынын жер балансы учурда расмий айтылган ориентирлер мамлекеттик аралык бүтүмдөр суммасы эмес да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасы билесиздер, бул деген 19 эле гектар, ошондой 19 миллион гектар болгон жалпы аянты. Азыр болсо ушул 2026 жылдан мындайынан айтсам, 1997 жылда эгерде бизде 196.500 квадрат километр болуп турсак, 2026 жылга биз 200.000 жыл квадрат километр, же болбосо 20 миллион гектар болуп калдык. Туугандар, акыркы 5 жылдын ичинде биздин мамлекет 15.572 гектар кошуп алды. Азыр өзүңөр текшерсеңер болот. Союздан чыкканыбызда бизде 196 эле
1000 километр жер бар болчу. Азыркы тапта бизде 200 000 квадрат километр жер болду. Ошону баягы биздин бийликте баштагандар 2 кишиби 1 кишиби канчасын атайсыздар. Алардын жумушунун үзүрү да. Алар ушуга алып келишти. Ошо биздин бийликтер ушуга алып келишти. Эми азыр движение башталып атат да, баягы движняк башталып атат. Выборго жакын саясий тирешүү башталып атат. Ички кандидаттар да кызыктар, батыш өлкөлөр да кызыктар, Орусия да кызыктар, ошол ыдыроону чачыратуу үчүн. Кытай кызыктар эмес, анткени өтө көп акчаны киргизип жатат Кыргызстанга, анан Кытайга стабилдүүлүк керек да биздин мамлекетте. Эгерде бирдемке жарылып Кытайга каршы бирдемке болуп кетсе, Кытайдан мисалы үчүн биз 80% товарды алабыз, жана 16% ошол товарды Россияга сатабыз, 30% Казакстанга сатабыз. Анан калган өлкөлөргө аздан сатабыз да ошол товарларды. Эгерде Кытай бизге жабылып калса кайра, анда кантип окат кылабыз туугандар? Баш менен ойлош керек да. Эгерде Кытай бизге өчөшүп алса, анда кыска убакыттын ичинде катуу экономикалык кризис болуп, мамлекетибиз жоголуп кетиши да мүмкүн. Ушуну түшүнүш керек туугандар. Бул деген Кытайга жагынып барып кул болуп бергиле деген жокмун. Жок. Бул деген эң биринчи өз нар намысты сактап, бирок акыл менен иштегенди сунуштап атам да. Мисалы үчүн азыр стабилдүүлүктү бузуу жана инвесторлорду кубалоо туура эмес иш болот. Жана азыркы бийликтерди эми ар бир бийлик өзүнүн мөөнөтү бар, туура. Бирок жасалган ишти жасады деп таанышыбыз керек да. Азыркы бийликтин жетишкендиги бул 15572 гектар плюс Кыргызстанга. Анын ичинде 18.698 миллион гектар мамлекеттик жана муниципалдык жерлер. Бул деген тоо, таш, ар кандай баягы айыл чарбачылык жерлер, Жайыл районунда мисалы үчүн Таластагы мамлекеттик жерлер, Жайыттар, тоо үстү, Гендер, ошо лесхоздун жерлери, ошо баары ошо мамлекеттик жерлери да. 18 миллион гектар. Бул 94,4% түзөт. Аймактын тоолуу райондорго туура келген үлүш. Айыл чарба багытындагы жерлер араң 6.732 миллион гектар. Аз туугандар, аз. 6% да өлкөсүнүн 6% айыл чарбачылыкка жарамдуу жер. Жарандардын жеке менчигиндеги айыл чарба жерлери 1.82 миллион гектар. Маанилүү нерсе ошол. Бул деген балансын такталганын билдирет. Таза түрдө алганын далилдебейт албетте жерлерди. Кыргызстан бул жерде аябай татаал процесс да, ошону азыр дагы бир өтөбүз, көрөбүз. Мисалы үчүн ошол жаңы убакта кандай жерлерди бердик, кандай жерлерди алдык. Талаш жерлер бар болчу бизде. Советтер Союзу атайын талаш жерлерди калтырып, атайын зым тартпай, чек ара тартпай ушу 3 мамлекет Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан кырылып жатып алсын деп ушундай мааниси менен жана ошо 3 элдин элдери өз ара туугандаш, ошон үчүн өтө берсин деп чек арасыз эле бир союздун ичинде жашайт эмеспизби деп. Булар ушундай тешиктерди калтырган. Ошол тешиктерди кээ бир аймактар катталбай койгон да, кимдики деп. Атайын ташташкан. Бул атайын иш болгон да. Ушу 3 мамлекет бири-бирин кырылышып бири-бирин анан жок кылсын деп. Эгерде кичине эле Советтер Союзунун борбордук бийликти укпаса, бул жерден биз от жагып коебуз, анан чокурукту коебуз, анан өрттөнсүн деп, бири-бирин өлтүрүп эле Афганистан болсун деген план бар болчу да. Ошон үчүн көп такталбаган жерлер калган. 1970-жылы мисалы үчүн Өзбекстан бизге суу жетпей атат, суу сактагыч куралы, айыл чарбачылыкты, ошо пахтаны сугаралы деп туруп 1041 гектарды Кыргыз СССРинен алып алышат. Жана суу сактагыч үчүн бөлүп алышат да, бул деген арендада эмес да, мындай айтканда. Ушуну өзбектөр өз колу менен курабыз дешкен, суу сактагычты. Кыргыздын дагы бир акчасы кеткен, бирок жери негизи кыргыздык болчу. 1972-жылы Өзбекстан компенсация катары 628 гектар берген болчу Кыргызстанга, компенсация биринчи бөлүгү катары. Аны узак убакыт эчтеке бербей жаткан Өзбекстан анан 2017-жылы 413 гектар берди. Ушинтип компенсация макулдашылган, ошондо Араванга 304,3 гектар кошулган. Анан 74 гектар Баткенге, 35 гектар Аксыга кошулган. Ушинтип акырында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы баланс жер алмашууда гектарлар боюнча 0-гө чыкты бүгүнкү күнү. Ошонун эсебинен албетте биздин да территориябыз өстү, талаштуу жерлер дагы өттү. Анан Кытай менен кандай талашуулар болгон да? Бедел берилген туугандар, бул деген ошо болжолду 900 километр квадрат берилип салган да Кыргызстан тарабынан. Талаштуу ошол километр квадрат ошо Кытайга өткөн.
талаштуу жерлерден. Ошол 2840 километрден 900 километр Китайга кетти, квадрат километр, калган Кыргызстанда калды. Хан теңири боюнча дагы талаштуу болжол 450 километр квадрат болгон, 161 километр Кытайга өттү. Бозамир Ходжентке ошол 0,2 километр квадрат же 20 гектар кеткен. Болжолду менен 1061,2 километр квадрат Кытайга өткөрүлгөн да. Эгерде тилкелердин эсептик суммасын карасак, ошо гектарга 106,120 гектар Кытайга өттү. Үзөңгү куш, Хан теңири, Бедел, Үч Турфан ошол дагы ошо бир нерсе да. Дагы көбүрөөк маалымат мен өзгөчө бир роликте бергем. Кээ бир маалыматтарда 1250 километрге чейин берилди Кытайга деп аталат да. Ошо боюнча дагы видеомду тапсаңар болот. Менин каналымда издегиле. Видеонун аталышы Кыргызстандын жерлерин ким алган деген ошол видеода. Ошону көрүп көрсөңөр да болот да. Аякта ошол кененирээк айтып берем. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен алмашуулар жана тактоо. Казакстанга каркыра 1150 гектар Кыргызстан алды, талаш жерден каркырадан. Казакстан 620 гектар алды. Формалдуу айырма плюс 530 гектар биз алдык да. Өзбекстанга барак 208 гектар алышты өзбектөр, биз алар өзбектөрдөн 208 гектар алдык. Сайтаян 236 гектарга теңме-тең алмаштык Өзбекстан менен. 2026 жылы Чоңгара жана Таштөбө тең аянт менен алмаштык кайра Өзбекстан менен. Тажикстан менен 25 жылы Кайрагач 190 гектар бизден алды, 190 гектар биз аларга бердик. Варух 1000 гектар алар алды бизден. Гваруктун ичинен биз алардын аймагынан 100 гектар, талаштуу аймактан плюс 300 гектар алдык да өзүбүзгө. Достуктан 141,9 гектар алар алды. Биз болсо ошол 142,7 гектар алдык. Плюс 30 гектар компенсация алдык да. Бизге плюс кетти ошол аянт. Негизи эмнени алсак дагы белгилүү минимум жана жогорку ориентир. Өлкө аймагынын 0,1%-ын 1992 жылдан берки бардык инвестициялык долбоорлордун жерлери. Бүт инвесторлор, жергиликтүү же эл аралык инвесторлор алган аймактардын жер тиркелердин жалпы жер аянтына болгон проценти бул 0,1% болот да. Мындай айтканда, кадастрдык жыйынтык эмес, ошол 20 гектар бизде бар болсо, ошол же болсо 9572 гектар, же болсо 20.000 ушундай километр квадрат болсо, бизде 64 тилке чет өлкөлүк инвесторлорго берилген 2011 жылдан 2017 жылга чейин ошол документтер жарыяланган боюнча. Бул тилкенин жалпы аянты 5683,62 гектар. Эмне деп ишенимдүү айтууга болот? Негизи жерди сатуу эмес, убактылуу пайдалануу жөнүндө сөз болууда. 0,1% көрсөткүчү чет өлкөлүктөргө берилген, ошол алар бир да жеке менчикке өтүп кеткен жок. Ошол негизи кайсы эмнелер берилди деп карасак да. Ачыкка чыккан эң ири тилкелер 4324,57 гектар берилген. Мындай ачыкка чыккан 76% да, мындай айтканда. Бул деген мынакей Ак Турпак, Кадамжай, Жайыл, Чүй өрөөнүндө берилген жерлер. Мисалы үчүн Главнефтегаз орустардын катышы бар. Аянты 3282 гектар 49 жылга берилген Ак Турпак мунай. Искра Азиге орустарга да таандык 565 гектар 49 жылга берилген өндүрүш долбоору. China Petrol Company Junda деген 2017,2 гектар Кара-Балтадан берилген. Жайыл району муна иштетүүчү заводко 49 жылга. Алтын кен 169,79 гектар берилген 49га кемин кен казуу үчүн. НПЦ Тяньшань 58,82 гектар 49 жыл Кадамжай заводуна берилген. Бул деген жергиликтүү инвесторлор, анан кийин орус инвесторлор да катышы бар. Тяньшань Керамик бул деген жергиликтүү сокулуктук инвестор, арбет чет элдик капитал бар деп атат. Кайсы экенин тактайлык, мен 18,76 гектар 49 жылга берилген Военный Антоновкада. Салют компанияга 12,5 гектар, 12,5 гектар 49 жылдагы тизмедеги бир ушул долбоорго жеке Кыргызстан ичиндеги компанияга, кыргыздарга, башка улуттарда бар дейт, акционерлердин арасында. Ушундай ачыкка чыккан долбоорлордун маалыматы. Кайра жаралуучу энергетика убактылуу пайдаланууга берилген ири массив жерлер бар. 42 жашыл энергетика фондунун келишимдери түзүлдү. Анын ичинде Таласта көп, Нарында көп, Ысык көлдө бар. 3964 гектар берилген Чакан ГЭСтер жана күн станциялары үчүн жер бөлүнүп берилди.
кантип чечмелөө керек? Маалымат жарыяланган мезгил 2024 жыл июль-декабрь. Кадастр жарыяланган эмес туугандар, муну ачыкка чыга элек бул маалымат толугу менен. Ошон үчүн мен бул боюнча ким алды айта албайм. Вьетнамдык компания жана күн станцияларын куруп берди бизге. Кытайлык компаниялар да баштаган жатат, кээ бир долбоорлорду баштап атат. Ал эми ошо СФИД тамчыга дагы жерлер бөлүндү ушул жерден. Ал фонд боюнча дагы ошол аякта 200 гектардан ашпайт да негизи жер фонду. Ошол берилип жатат деп айтылып атат. Анын кадастрларын кийин эми ачам, чыгарам. Эгерде силерде бар болсо бөлүшкүлө. Мамлекеттик кызматкер болсоңор айткыла, качан ушунун баары ачыкка чыгат, комментарийлерге жазса болобу силерге. Биз деген ушуну анан кайра карап, кайра санап берем, кайра көрүп беребиз да канча негизи ачылганын. Мамлекеттик аралык ижара дагы бар, аскердик объектилер жана тарыхый келишимдер. Бизде мисалы үчүн Казакстан Ысык көл, Акаев уулун Назарбаевдин кызын менен үйлөткөндө ошо калым катары 58,8 гектар 49 жылга берип салган, 4 курорттук объем. Кийин Атамбаев Казакстан менен урушуп кеткенден ушул 4 объектти кайтарам деп чечим чыгарган. Бирок Атамбаев бийлиги менен түшөрү менен Атамбаевден кийинки президент кайра ошол келишимдерди улантып салган. Анда кайра ошол 49 жыл боюнча узартылып атат келишим. Жана ошо 15-20 жылдын ичинде кайра Кыргызстанга өтүп кетиш керек бул. Орусияда кант авиа базасы 924,52 гектар берилген. Мамлекеттик аралык аскердик пайдаланууга берилген. Символикалык түрдө Орусия бизге кандайдыр бир ижара төлөйт. Анан бул кант авиа базасы биздин аймактагы коопсуздукту камсыздайт дейбизби же саясий курал дейбизби? Биздин баягы кокобузга такалган муштум дейбизби? Кандай дейбиз? Ар кайсы ойлор айтылат. Негизги ошол Орусия менен стратегиялык өнөктөштүктөбүз, ошончо жерди берип атабыз. Эми эгерде ошол база бир күнү кетсе, анда ошол 924 гектар мамлекетке кайтарылышы керек. АКШ Манас базасы, америкалыктар бизден 224 гектар алышкан 2001 жылдан 2014 жылга чейин, 13 жылга чейин ийгилик кылышкан. База жабылгандан кийин Атамбаев кезинде кубалаганда америкалыктардан Орусиянын мындай басымы менен АКШ толугу менен бизге өткөрүп берген. Анан жерлердин кеңири бөлүгү ошол Манас аэропортуна өткөрүлгөн. Жыр Манас ошол аэропортуну башкарат да. ВДНХ СЭС Бишкек бул дагы болжолду 23 гектар. Мындайын айтканда 23,4 гектар 93 жылдык келишимге берилген болчу. Бул жерде ошол Кореянын, Түштүк Кореянын эң бай адамдардын бири келип Акаев менен достошуп, алар дос болуп, Акаев ага ошол жерди 100 жылга берген, $1 миллион үчүн. Анан ошол жерди башкарып келген да ал киши. Бирок кандайдыр бир ал киши кемелер жасайт да, дүйнө жүзүндө океандарда 20% кемелер ошол кишинин үй бүлөсү жасайт. Негизи кандайдыр бир себептер менен кызыгы тарап эчтеке жасай албай калды ушул жерге. Бир четен бут тосуулар да болду. Биздин ошо кездеги депутаттар аябай көрө албай аны бут тосушту эчтеке жасашкан жок, акырында СЭС кылып салды. Ошондон СЭСдин жаңы мыйзам боюнча ага чектөө салды ошол жерге. Анан тиги корейлер эчтеке кыла албай койду. Акырында анан мамлекет эчтеке кылбасаң кайтар деп кыйнап кыстап алып алды. Алып алгандан кийин аны сотко беришти ошол корейлер, утушту бизди. Анан биз эл аралык соттор бизге чараларды көрөбүз деп атканда анан кайра эле ошол кыйноо кылып туруп акырында кайра мамлекетке өттү ал жер. Ошо менен бүттү. Эми бул жер мамлекеттик 23 гектар кайтарылды да. Өзбекстанга дагы дал ошондой эле баягы Советтер Союзунда кезинде биздин баягы партиялык компартиянын башчыларыбыз 4 пансионат берип салган биздикилер Өзбекстанга. Мамлекеттер аралык убактылуу пайдаланууга 49 жылга аянтта ачыкталган эмес. Кийин ошол эки революциянын эсебинен кээ бир пансионаттардын территориясы мамлекетибизге кайтарылды. Анан сатылып жүргөн аябай. Сатып жүрүшкөн аны аябай азарт менен кишилер. Анан кайра ошол эле Атамбаев кезинде өтмөк болчу пансионаттар мамлекеттик мүлккө. Кийин кайра кээ бир келишимдер узартылды да. Ошо Атамбаев түшөрү менен болуп кетти ошол нерсе. Азыр болсо ал боюнча маалымат аз болуп калды, аянттар да азайды. Ошол кайра өзбектөргө берилгенден кийин. Анан ошондой формада азыр кайра өзбектөрдүн ушундай ижарасында да. Ал да 20-15 жылдын ичинде кайтарылыш керек мамлекетке. Укуктук режим эми 92 жылы маалыматта концессиялар мыйзамы бар болчу. Жерди 50 жылга чейин пайдалануу берилген.
1999 жылы жер кодекси ишке кирген, 50 жылга чейинки мөөнөттү пайдалануу каралган аякта. 2025 жылы жаңы кодекс номер 194 ишке кирген, чет өлкөлүктөргө убактылуу пайдаланууга гана берилген. 2026 жылы жаңы ыкма 50 жылдык модельдик жарыяланды. Чет өлкөлүктөргө менчик укугу жол берилбейт. Ижара жана мөөнөттү пайдалануунун башка түрлөрү мүмкүн, бирок жол берилбейт менчикке бергенге. Муну так түшүнүш керек. Жана 1 миллиард сомдон башталган босого менен ошол эгерде ишкер же чет элдик ишкер, ички ишкер ошондой акча менен кирем десе, ошондо гана ижарага берилет да, мамлекеттик жерлер. Жөнөкөй төлөтүлгөн жол менен, аукционсуз. Бул эл аралык практика. Муну кытайлар басып алып, мен бир да жерден таппадым. Кытайлар бирөөнүн ушундай жерин 25 жылга ижарага алып, анан бербей койгонун. Тескерисинче чоң державалар 99 жылга Кытайдан жерлерди алып, анан кайра кайтарган. 97 жылы мисалы үчүн Гонконгту британиялыктар кайтарган да Кытайга. Кытайлар Тажикстандын бир бөлүгүн алып алышкан, анткени мамлекеттик келишим менен карыз үчүн. Кытайлар ошол кээ бир портторду алып алган, ички баягы Чыгыш Азия өлкөлөрүндө жана ошо Шри-Ланкаларда. Аяктан эми баягы алып алганы, анткени алар аябай көп акча киргизишкен, карызга батышкан, мамлекеттик келишим менен алып алышкан. Бирок бир да Кытай келип алып, инвестиция салып, жеке адам катары ижарага алып, анан калып калды деген бир да кейсти таба элекмин. Тапсаңар эми мага комментарийге жазып койгула, мен окуйн ошону. Анан окусам, анан айтам, ошондой болуптур деп. Бирок азырынча таба элекмин туугандар. Азыркы режимде ошо 99 жылга жер бербей калды, өтө узак мөөнөт жана такыр мүмкүн эмес деген ошол ой пайда болду мамлекеттик кызматкерлерде. Эң көп бул 49 жыл, 25 жылга берилишет да. 1918-26 жылы так белгилүү жана эсептелбеген маалымат, ушуну айтып коюшум керек туугандар. Мисалы үчүн 198,5 миң километр Кыргыз ССРнын аянты, бул так маалымат. Каркидон же болсо Кемпирабад ошол суу сактагычын берүү жана компенсация формалдуу түзүүдө 0% келгени бул такталган маалымат. Калганы ошол 64 тилке, ал толуктулбаган маалымат, ачыкка чыккан ошо массив жок бизде. Жалпы ошо 92 жылдан берки бардык инсаалык долбоордун математикалык жогорку ориентири 20 миң гектар деген бул такташ керек, дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. 2 январь 1925 жылы Чыгыш Памир Тажик ССРине кошулган так аянт өзүнчө ырасталган жок деп айтса болот. Жана 1,82 миллион гектар кыргыз жарандарынын жеке менчигинин айыл чарба жерлери деп ушундай божомолдо маалымат, анткени толук маалымат кайра жарыялала элек. Эми муну жакшылап, жакшы сапаттуу сиздерге видеону жасап берейин эмкиде, эгерде бүт маалыматтар ачыкка чыкса. Мисалы үчүн бирдиктүү реестр жана кадастрлык номерлер жарыяланса, ар бир тилкенин чыгарасы жана координаттары белгиленсе, ким аны алды, кайсы өлкө алды, жарыяланса, мөөнөт, төлөмдөр жана узартуу шарттары ачыкка жарыяланса, милдеттенмелер жана иш жүзүндөгү макам жарыяланса, кайтаруу келишимди бузуу же суб ижара боюнча шарттары ачыкка чыкса, мен анда туугандар ушул роликти кайра чыгарам. Аякта такталган маалымат менен да, ошо 100% такталган деп айтам да. Азыр кээ бир протоколдор эми кичекте архивде, госархивде, мамлекеттик архивде жана ачыкка чыга элек да. Кээ бир ошол жарыялана элек мында ачыгынан ачык. Ошон үчүн туугандар, мындай айтайын, дагы маалымат такталса, силер мага жардам берсеңер, мамлекеттик органдар ачык тоого барса, бүт маалыматтарды кадастр онлайн түрдө тез ачылып турса, мамлекеттик архив санариптештирип, жасалма интеллекттин жардамы менен иреттелсе жана ачыкка чыкса, мен дагы бир сонун такталган видео жасап берем силерге. Так жооп берем да, канча жер алды, канча жер берилди, канчага өстүк, канча инвесторлорго өттү, канча ижарадан алынды, ушул бүт маалыматтарды силерге ачып бермекчимин. Азыр мен бир гана, менде эми кээ бир баягы маалыматтар бар, бирок бир гана ачык расмий жарыяланган маалыматтарга таяндым. Антсе болбойт туугандар, антпесе болбойт, анткени ушул бир гана расмий маалыматты колдоно алсам болот да. Кандай дейсиздер? Кандай ойдосуздар? Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист. Сиздерге бизнес план, ТЭО керек болсо, банктан, ар кандай өнүктүрүү фонддордон же жеке инвестордон акча алам, бизнести иштетем, чоңойтом десеңиздер, видео астында сүрөттөмөдө телефон бар, WhatsApp, ошого жазгыла, байланышкыла биз менен. Байланышып, анан сүйлөшөбүз, сиздерге ТЭО, бизнес план жазып беребиз, же базарды изилдеп беребиз керек болсо. Көп тилде жаза алабыз, көпчүлүк тилди өздөштүргөнбүз. Ошон үчүн туугандар, бизнес план керек, өсөм, өнүгөм десеңер жазгыла. Анан жыйынтыктоочу дагы бир сөз, көрүп атасыңар туугандар, биз деген ошол эгемендүүлүккө
196.000 квадрат километр менен киргенбиз. Азыр болсо акыркы 5 жылдын ичинде 15.000 квадрат километр кайтарып, биз ушу 2026 жылы бүгүн чөнтөгүбүздө 200.000 чачы километр менен коштолгон мамлекет менен кирип атабыз, туугандар. Бул эмнени билдирет, туугандар? Эми ар кандай ар кайсы киши өзү бааласын, бирок мен ойлоп атам, бул результат. Буга акыркы 5 жылда ким гана болбосун, экөө болобу, бирөө болобу, буга жетишти ошо биздин бийликтегилер. Ошон үчүн ушуну баалап коюш керек. Мен баа берем. Мен аябай позитивдүү баалайм да. Сиз болсо кандай дейсиздер? Комментарийге жазгыла. Баягы ички саясий оюндар болуп атабы азыр, жаман ошол Кытайлар боюнча, ижара боюнча темалар аябай өсүп атат. Тип эле аны бирөө эме атат, митингке да чакырганга үлгүрүштү, ошо кармалышты. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бул результат муну кандай, рахмат дешибиз керекпи, же ичибиз күйүп ушинтип иштетпей коюшубуз керекпи, же кандай? Ошону дагы комментарийге жазгыла да. Мага бул мисалы үчүн результат, бул жыйынтык жагып жатат. Сиздер өзүңүз оңоңарды комментарийге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.